Менин экранымды көрүп жатасыздарбы? Көрүп атабыз. Жакшы. Бул картография жана топография курсу башында биз сүйлөшкөн боюнча жалпы 7 сабак болот. Бүгүн биринчи сабагыбыз, мен башында эле айтып коеюн, эч кандай практикалык иштер боюнча айтпастан картография, топография боюнча кыскача жалпы түшүнүк жана карта боюнча биринчи мындай жалпы түшүнүк алып алалык. Андан кийинки сабактардын баардыгында 80-90% практикалык иштер, чөнөй иштер боюнча уюштурабыз. Мындай жалпы түшүнүк алмайынча сразу практикалык ишке кириш мындай туура эмес элек болуп калгыдай. Ошон үчүн бүгүн мындай жалпы түшүнүк алалы деп турам. Картография табигый жана коомдук кубулуш, объектилердин бири-бири менен болгон байланыштарын жана айкалыштарын, мейкиндиктик жайгашышын чагылдыруу, модельдештирүү жана изилдөөчү илим деп түшүнөбүз. Кыскача айтканда, жер бетиндеги табигый дагы, коомдук дагы объектилердин модельдештирип, аларды изилдеп, анан тегиздиктин бетине чагылдырууну бул картография деп түшүнсөк болот. Албетте сиздер көптөгөн, ондогон аныктамаларын окуй аласыздар. Ар кандай, бирок мындай мааниси жактан келсеңиздер, баардыгы эле бир түшүнүккө, мааниге барып такалат. Мына экинчи аныктамасын айтсак, картография бул табигый жана социалдык экономикалык геосистемаларды карталардын жардамы менен чагылдыруучу жана аларды таанып билүүчү илим деп атабыз. Бул жерде деле мындай мааниси бирдей. Эми топография. Топография жер бетин географиялык жана геометриялык элементтерин тегиздиктин бетинде чагылдыруучу методдорун окутуп үйрөтүүчү илим. Же болбосо топография жер бетин геометриялык байланышта окутуп үйрөтүүчү илим. Жер бети дегенибиз бул жердин физикалык бетин, табигый бетин жана адам баласынын баардык чарбачылык объектилерин, калктуу пункттар, жолдор, өнөр жайлар жана башка баардык. Геометриялык байланышта дегени өзүңүздөр билгендей, топографиялык картада негизинен геометриялык шарттуу белгилер аркылуу түшүрүлөт. Кийин шарттуу белгилерге жеткенде бул боюнча дагы кененирээк токтолобуз. Топографиянын аныктамасын карап көрсөңүздөр деле, бул дагы жер бетин, физикалык бетин жана коомдук объектилерди, адам баласынын чарбачылык объектилерин жер бетине, тегиздиктин бетине түшүрүү болуп жатат. Айырмасы топография менен картографиянын. Топография жер бетиндеги объектилерди тегиздиктин бетине тагыраак, кенен баардык объектилерин ири масштабта түшүрөт. Кийин башка тематикалык карталар ушул топографиялык картанын негизинде анан жалпыланып түшүрүлүп атат, себебинде масштабтары абдан майдалай баштайт, аны өзүңүздөр билесиздер. Топография илиминин негизги максаты сүрөткө түшүрүү иштеринин негизинде топографиялык карта жана пландарды түзүү болуп саналат. Картографияныкы дагы ушул топографиялык карталардын, пландардын негизинде ар кандай тематикалык карталарды түшүрүү болуп эсептелинет. Эми ушул эки предметтен ажырагыс дагы бир үчүнчү илим бар. Бул геодезия. Геодезия илими жердин өлчөмүн жана фигурасын окутуп үйрөтүүчү илим деп эсептелинет. Ал жер бетин тереңирээк окуп үйрөнүү,
жана андагы ар кандай ченөө иштерин жүргүзүү үчүн координаттык системаларды түзүү методдорун иштеп чыгат. Бул методдор топографиялык иштердин негизин түзүп турат. Албетте геодезияда абдан көптөгөн мындай техникалык ченөө иштери абдан көп, чыныгы геодезисттер үчүн. Бирок географтар геодезиядан эмнени ала алабыз? Бул жердин өлчөмүн, фигурасын жөнүндө маалыматтарды өзгөчө координаттык системаларды берген бул геодезия илими болуп эсептелинет. Картография негизи чоң 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү, мисалы, бир карта түзө турган болсок, мисалы, Эрали агай дейлик, Алай өрөөнүнүн бир картасын түзө турган болсоңуз, сөзсүз түрдө сиз ошол Алай өрөөнү жөнүндө маалыматтарды топтошуңуз керек болот. Бул жерде башка пландар, космостук сүрөттөр, аэрофото сүрөттөр, статистикалык маалыматтар, текст түрүндөгү маалыматтар, кыскасы карта түзүүгө зарыл болгон бардык маалыматтарды топтоо блогу десек болот. Экинчи негизги блокторунун бири бул ушул топтолгон картанын негизинде, маалыматтардын негизинде карта түзүү. Мурда карта түзүүчү приборлор абдан чоң, татаал приборлордон турган. Мисалы, мен геофака студент болуп келгенде көпчүлүгүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Бир аудиториянын жарымын ээлеген бир чоң прибор турчу. Бул ошо карталарды түзө турган. Бирок азыркы учурда баардыгы тең компьютерге орнотулган атайын программалардын негизинде кабинетте отуруп гана карталарды түзүп коюуга болот. Бул кыскасы карта түзүү блогу. Бул көпчүлүгү техникалык билим керек болот. Андан кийин 3-чү блок. Маалыматтарды пайдаланып картаны түзгөндөн кийин даяр картаны пайдалана билүү блогу. Картаны пайдалануу. Пайдалануу методдорун иштеп чыгуу, үйрөтүү болуп эсептелинет. Кыскача айтканда, даяр болгон картаны пайдалана билүү блогу. Эми мен азыр мындай көпчүлүгүңүздөр мектептин географ мугалими болгондуктан сиздерге абдан маанилүү ушул 3-чү блок болуп эсептелинет. Даяр болгон картаны пайдалана билүү, окуй билүү. Бул абдан маанилүү. Албетте, азыр мына мектеп мугалимдеринен сырткары дагы көптөгөн бир 20 тегерегинде вузда иштеген агай эжелерибиз дагы катышып жатышат. Бул абдан кубантарлык нерсе. Келечекте мектептен баштап окумуштууларга чейин бирдиктүү иш-чараларды буюрса чогуу алып барабыз. Географтар илимий иштерин жазап жаткан магистранттар, аспиранттар, кандидат, докторлор, докторанттар өзүлөрү ушу материал топтогондон баштап өзүлөрү түзүп, анан коомчулукка, географтарга сунуш кылышат. Бул баягы илимий иштин бир чоң бөлүгү болуп эсептелинет. Эми топографиядагы, картографиядагы экөө тең негизги продукциясы бул карталар. Картаны бардыгыбыз аныктамасын жатка билебиз. Окуучуларга жөнөкөй тил менен түшүндүрүп келебиз. Жер бетинин кичирейтилип, математикалык жактан аныкталып, жана жалпыланып тегиздиктин бетине түшүрүлүшү.
Ал пландардан баштап, абдан ири масштабтагы, андан кийин топографиялык карталар, аягында көптөгөн ар кандай темадагы тематикалык карталар. Мисалы геологиялык карта, физикалык карта, топурактын картасы, өсүмдүктүн картасы, климаттын картасы жана башка. Мен бүгүн ушул баягы мындай деп чечтим, эми 7 сабак абдан мындай караганда кыска аз болуп эсептелинет. Бирок ошентсе дагы ушул убакыт учурунда эң негизги нерселерди бергенге аракет кылам. Албетте мен картография боюнча, топография боюнча теориялык көптөгөн лекцияларды окуй берсем болот, бирок анын зарылчылыгы жок. Себебинде өзүңүздөр көптөгөн материал таап, мындай текстти окуп түшүнгөнгө болот. Бирок мен мындай практикалык жагына басым жасайын деп жатам. Ошондуктан баардык мындан аркы сабактарыбыздын баардыгы ушул картага байланыштуу болот. Картасыз географияны элестете албайбыз. Мисалы, мен кээде студенттерге айтып калам, картанын маанисин түшүндүрүүгө келгенде. Себебинде географ студент болсо дагы картадан алыс студенттер жок эмес, бар. Анан мисалы мындай мисал келтирип калам да. Биз мисалы төрөлгөндөн бери бир дагы карта көргөн жокпуз деп эсептейли. Көзүбүз ачылгандан бери, акыл эс киргенден бери мисалы дүйнө жүзүнүн картасын көргөн жокпуз деп эсептейлик. Бирок китептерди, том китептерди окуп жатабыз. Евразия жөнүндө, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Африка жана башка. Формасын окуп атабыз. Бирок ушул эле жерде турган 100 адам 100 бөлөк өзүбүздүн элестетүүбүзгө жараша башкача кабыл алабыз. Картанын артыкчылыгы бул көз менен бир эле көргөндө даже биз байкабаган абдан көп маалыматтарды ала алабыз. Анын формасын, жээк сызыктарынын тирмеленишин, салыштырмалуу аянттарын, жайгашкан жерин, мисалы Евразиянын бир эле минутанын ичинде карап туруп, башкаларга салыштырмалуу чоң материк экен, жарым аралдары көп экен, узун келген жарым аралдары бар экен, булуңдары бар экен, деңиздер менен курчалып турат экен, тоо кыркалары бар экен. Эгерде тоо кыркалары болсо, түштүк жагындабы, түндүк жагындабы, кайсыл жагында жайгашкан, ири дарыялары бар экен, чоң көлдөрү бар экен, майда көлдөрү дагы таралыптыр, мөңгүлөрү бар экен. Кыскасы баардык ошондой маалыматтарды биз картаны бир карап туруп гана ала алабыз. Ошон үчүн бул карта жөнүндө биз мындай кенен маалыматыбыз болуш керек, жана окуучуларга дагы ушул картаны пайдалана билүүнү үйрөтүшүбүз керек. Бүгүнкү сабагыбыздын негизги бөлүгү ушул географиялык картанын элементтери жөнүндө мен сиздерге түшүнүк берейин деп чечтим. Мына бир жалпы географиялык карта деп алсак, ал негизги мондай бөлүктөрдөн турат. Мисалы, математикалык негизи, картографиялык сүрөттөрүштөр, картанын легендасы, кошумча жабдуулар жана кошумча маалыматтар деп коет. 1, 2, 3, 4, 5 чоң бөлүктөн турат. Ар бир карта. Картаны өзүңүздөр билесиздер. Карта тегиздиктин бетинде пайда болуш үчүн, мисалы бир апапак батманды алалык. Ошонун бетине карта түшүрүш үчүн биз эң биринчи математикалык негизин түшүрүп алышыбыз керек. Математикалык негизине эмнелер кирет? Проекция. Мындай элестетип турсаңыздар, мисалы ак кагаздын үстүнө биз проекцияны түшүрдүк. Проекция бул параллелдер менен меридиандардын системасы деп койсоңуздар болот. Андан кийин масштабын аныктап,
ылдый жагына жазып алабыз. Геодезиялык негизин түшүрөбүз. Бул боюнча анан айтып берем. И компоновкасы болуш керек. Ушулардын баардыгы бул картанын математикалык негизин түзөт. Ал эми картографиялык сүрөттөлүштөргө баардык табигый жана коомдук объектилер, бул жерде жана башка деп койгон себебим геологиялык, геоморфологиялык, өсүмдүк, климат жана башка абдан көп табигый жана коомдук компоненттерди, объектилерди бул жакка киргизсек болот. Себебинде баардык багытта карталарыбыз бар. Андан кийин картанын легендасы, кошумча жабдуулар, анан кошумча маалыматтар бөлүгү. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына географиялык картанын элементтери математикалык негизинен, картографиялык сүрөттөлүштөрдөн, картанын легендасынан, кошумча жабдуулардан жана кошумча маалыматтардан турат деп айттык. Анын ичинде математикалык негизи проекциядан, масштабтан, геодезиялык негизинен жана компоновкадан турат. Азыр проекция боюнча кыскача мен силерге айтып берейин. Картографиялык проекция деген жер бетин тегиздикке түшүрүүчү математикалык белгилүү ыкма. Вот проекция бул параллелдер менен меридиандардын системасы деп түшүнсөк болот жөнөкөй тил менен. Анын негизги параметрлери, мисалы, эквадор, меридиан, эквадордук радиус жана уюлдук радиус. 1830-жылдары эле ушул жердин мындай картографиялык параметрлерин абдан мындай жакындатып туура эсептешкен да. Мына карап көрсөңүздөр, бул жерде 6.377.563 метр деп атат. 1830 эле жылы. Азыркы учурда деле бир аз эле айырма болбосо, эквадордук радиус почти ошонун тегерегинде, так эсептөөлөр жүргөндөн кийин. Проекция жөнүндө сөз кылганда, сиздер окуучуларга математикада өтүп жаткан, алар себебинде географиядан мурун өтүшөт да. X, Y координат системасы деп баардыгыбыз окуганбыз. Мисалы, бир точканы табыш үчүн координат системасында X кайсыл жерде жайгашкан, Y кайсыл жерде жайгашкан. Вот ушул октор боюнча кандайдыр бир чекиттин координатын таба алабыз деп мындай окуп келгенбиз. Ошон эле географияда бул X, Y координат системасы двухмерный деп коет. Биздин координат системада, мисалы, бир точканын координатын таба турган болсок, X'ин ордуна мисалы параллель, канчанчы параллельде жайгашкан бул точка, и кайсы меридианда жайгашкан. Биз ошентип координатын таап жатабыз. Илимдердин ортосундагы байланыш болуш үчүн мындайдагы түшүнүктөрдү берип кетсеңиздер болот. Мисалы, класстын ичиндеги лампочка илинип турат десек, бул жерде трехмерный 3 өлчөмдүү же X, Y, Z координат системасын табыш үчүн жана биздин класста илинип турган, мисалы, лампочканын координатын табыш үчүн X, Y жана Z октору боюнча кайсыл жерде жайгашкандыгын табабыз деп түшүндүрөбүз. Туурабы? Эми ошол географиялык координатта жана биз айткандай, мисалы, могул чекит кайсы параллельде жайгашкан табышыбыз керек. Анан кайсы меридианда, анан Z катары бул кайсы бийиктикте деңиз деңгээлинен. Ошондо биз так географиялык
координатын тапкан болуп эсептелебиз. Бүгүн эми мен булар боюнча үз сүртөдөн гана кыскача айтып жатам. Эмкиде ушу координаттарды табуу, проекциялар менен иштөө, ушул боюнча дагы мен сиздерге практика жүзүндө көрсөтүп берем. Проекциянын төмөндөгүдөй негизги түрлөрү бар. Цилиндрдик проекция, конустук проекция жана азимуттук проекция. Цилиндрдик деп айткан себеби параллелдер менен меридиандар ушул цилиндрдик принципте түшүрүлөт. Эми мунун дагы абдан көп түрлөрү бар. Мисалы мен мисал катары эле келтирейин. Анан карталарын дагы көрөсүздөр. Ушу бир эле цилиндрдик проекциянын мисалы кандай айырмачылыктары бар дегендей. Мына жантайыңкы абалда жайгашып түшүрүлөт. Муну сиздер картадан деле байкап жатсаңыздар керек. Мисалы мен ананыраак айтып берем. Мисалы мына цилиндрдик проекция Берхман деген картографтыкы. Сиздер бул жерде Эквадорго жанаша жаткан параллелдердин ортосуна көңүл бурсаңыздар болот да. Мисалы бул Галдын проекциясында бул Эквадор деп эсептесек, түндүгүндөгү, түштүгүндөгү эки параллелдин ортосундагы аралык жакыныраак, уюлдарды көздөй алыстап кетип жатат. Мисалы бул жерге караганда, бул жерде. Бул ошо цилиндрдик проекциянын айырмачылыктары. Мына бул Меркатордун проекциясы, Миллердин проекциясы, Питердин проекциясы бул наоборот Эквадор жакта эки параллелдин ортосундагы аралыктар абдан алыс, уюлдарды көздөй жакындай баштайт. И бул UTM деген дүйнөлүк эл аралык универсалдык цилиндрдик проекция болуп эсептелинет. Азыр сиздер мисалы ар кандай сайттар бар, топографиялык карталарды же космостук сүрөттөрдү бекер дагы эгер сапаттуулары мындай заказ берип алам десеңиздер, сиздер ушул эл аралык универсалдык цилиндрдик системанын негизинде түзүлгөн проекциянын негизинде силер координатын айтышыңар керек. Мисалы Кыргызстан мына могул Индиянын түндүк жагында, ушул жерде деп эсептесек, сиздер мына эки меридиандын ортосун бир колонна деп коет, 0дон баштап 60 колонна. Эквадордон жогору дагы түндүктө, түштүктө көздөй дагы бул A, B, C, D, E, F, G деп латын тамгалары менен катарларды эки параллелдин ортосун белгилеп кетет. Ошол кесилишкен жериндеги координатын айтышыңар керек. Бул жерде мисалы T, анан 43 деп ушул координатты көрсөтүп койсоңуздар, ошол территориянын карталарын же болбосо космостук сүрөттөрүн сиздерге берет. Бул боюнча да кийин токтолобуз. Цилиндрдик проекциянын дагы псевдоцилиндрдик түрлөрү болот. Псевдоним, псевдо деген сөздү биз жакшы түшүнөбүз. Кыргызча кээде жалган деп дагы, жалган аты деп которуп жүрүшөт. Жалган цилиндрдик проекциялар деп койсок болот. Эки меридиан менен параллелдин ортосу жарыш эмес, жаа түрүндө экендигин көрүп атасыздар. Буларга салыштырмалуу. Ошон үчүн псевдоцилиндрдик проекциялар деп дагы аташат. Мунун дагы бир нече түрлөрү бар. Аларды сиздер мына ушул карталардан көрсөңүздөр болот. Кийинкиси азимуттук проекциялар. Азимуттук проекция болгондо биз же түндүк жарым шардын же түштүк жарым шардын картасын түзө алабыз. Мисалы бул жерде түндүк уюл болсо,
Бұл Эквадорға чейинки, түндүк уюлдан Эквадорға чейинки түндүк жарым шардың картасы. Же болбосо бул жерде Антарктида материги болот, Эквадорға чейинки түштүк жарым шардың картасы болот. Мына бул жерде карап турсаңыздар, Эквадордон жогорку түндүк жарым шарды айлана түрүндө азимуттук проекция да жер бетин чагылдырып жатат. Азимуттук проекциялардын дагы түрлөрү, буларга биз токтолбой эле коелук. Кийинки практикалык сабакта Мындасы көрүнбөй калды бизге. көрүнүп жатат. Мына бул жерде вы сейчас на главном экране. Көрүнүп атат, Так, уланта берейин. Эмкиде мен сиздерге түшүндүрүп берем. Конустук проекциялар, мына конус формасындагы принципте бул проекциялар түзүлөт. Параллелдер менен меридиандар алынат. Мындай конустук проекцияда көпчүлүгү түндүк жарым шардын, мындай бүт жер шарынын эмес, кандайдыр бир аймактын карталары түшүрүлөт. Мисалы, мына Түндүк Американын же Россиянын. Мунун дагы проекцияны тандай билүү дагы зарыл. Мисалы, ушул Россиянын же болбосо Канаданын же Түндүк Американын картасын түшүрө келгенде, цилиндрдик проекциянын негизинде деле түшүрүп койсо болот. Бирок ар бир проекцияда жана искажение деген түшүнүк бар. Бурмаланып, мындай масштабтык жактан сөзсүз катачылыктар кетет. Ошол ката жогорураак болот. Эгерде кичине территорияны көрсөтө турган болсок, бул жерге ушул конустук проекция ылайыктуу болуп эсептелет. Жана кеткен проекциядан кеткен каталар азыраак болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул проекцияны дагы тандоо өзүнчө бир суроо да, чоң суроо болуп эсептелинет. Бул конустук проекциянын мисалдары. Андан сырткары, мисалы, навигациялык системанын координаттары деп коет. Аба жолдорунда кадимки ушул картанын негизинде X, Y, Z координаты боюнча, мисалы, ар бир спутникти, самолетту башкарууга болот. Кыскасы, бул параллелдер менен меридиандардын системасы бул картадагы эң чоң нерсе, карта түзүүдөгү алгачкы абдан зарыл болгон бул проекция болуп эсептелинет. Эми көпчүлүгүңүздөрдө практикалык сабак, андан сырткары кружоктор болушу мүмкүн. Эмкиде практикалык сабакта мен сиздерге жөнөкөй проекцияларды түшүрүүнүн жолдорун балдар өзлөрү линейка менен, циркуль менен кантип түшүрсө болот, масштабын кантип аныктаса болот, ошолорду практика жүзүндө көрсөтүп берем. Андан сырткары, мисалы, ар бир окуучу өзү бир объектини тандап алып, мисалы, аралды, же бир көлдү, же бир материкти картадан ушу точкаларын аныктап алып, жээк чек-араларынын координаттарын аныктап алып туруп, анан өзүлөрү түзгөн проекцияга кайра координаттарын таап, ар бир чектен ошол объектини түшүрүп алса болот. Эгерде ушуну сиздер кружоктордо же башка убактарда окуучуларга берсеңиздер, булар картанын пайда болушун, түзүлүшү жөнүндө мындай абдан жакшы билим алган болот да. Буга буюрса кийинкиде келип токтолобуз. Экинчи абдан зарыл нерсе, өткөндө дагы сиздерге мен суроо салганда көпчүлүгүңүздөр, почти ар бириңиздер масштаб боюнча айттыңыздар. Бул дагы абдан мындай чоң нерсе, бирок муну сөзсүз түшүнүшүбүз керек да. Масштабты түшүнмөйүнчө картаны такыр пайдалана албайбыз. Бул картанын масштабы деп, картадагы кандайдыр бир эки чектин ортосундагы
картадагы кандайдыр бир эки чекиттин ортосундагы узундуктун жер бетиндеги ошол эле эки чекиттин чыныгы узундугуна болгон катышы деп түшүнүшүбүз керек. Мисалы, Бишкек менен Балыкчы шаарынын ортосу картада 5 сантиметр же 10 сантиметр аралык эле түшүшү мүмкүн. Ошол 5 сантиметрдин же 10 сантиметрдин чыныгы узундугуна болгон катышы. Мисалы, 200 километр болсо, анда ошол 5 сантиметр менен 200 километрдин катышы, ошондо 1 сантиметрде канча километр туура келет. Кыскасы, картадагы эки чектин ортосундагы узундуктун жер бетиндеги ошол эле эки чекиттин чыныгы узундугуна болгон катышы. Бул боюнча дагы атайын практикалык иштер болот. Ошол учурда мен сиздерге кененирээк түшүндүрүп берем. Картада берилген масштабтын түрлөрү өзүңүздөр билесиздер. Сан түрүндө берилет, цифровой масштаб деп коет, сызыктуу масштаб, линейный масштаб деп коебуз, и тамга түрүндөгү масштаб, буквенный масштаб деп коет. Кээде муну биз кыргызча тамга масштабы, кээде аталма масштаб деп дагы айтып жүрүшөт. Мисалы, Кыргызстандын 1 миллиондук масштабтагы картасынын масштабтарын карасаңыздар, бул жерде үчөө тең берилген. Сан түрүндө, мисалы, 1 кош чекит 1 миллион сан түрүндөгү масштаб. Андан кийин мына сызык түрүндө берилген. Ал жерде дагы ар бир сантиметр сайын бөлүкчөлөргө бөлүп, анан 10, 20, 30, 40, 50 километр деп жазылып турат. Андан кийин тамга түрүндө в одном сантиметре 10 километров, 1 сантиметрде 10 километр деп аталма түрүндө же тамга түрүндө берген. Эми географтар муну карап туруп биз баягы адаттагы масштабтын түрлөрү катары кабыл алышыбыз мүмкүн. Бирок эмне зарылдыгы бар? Муну окуучулар дагы жакшы түшүнүш керек болот. Мунун эмне зарылдыгы бар? 3 формада берип. Мисалы, 1 сантиметрде 10 сантиметр деген тамга түрүндө берилген масштаб жок болсо, бир кош чекит 1 миллион деп эле жазылып турса масштабы, анда көптөгөн адамдар, даже географтар дагы 1 сантиметрде канча километр бар экендигин оңой менен эсептеп ала алышпайт да. Ушундай учурда эми өзүңүздөр билесиздер, картаны географтар эле эмес, ар кандай тармактарда пайдаланышат. Мисалы, кандайдыр бир жерди пландаштырууда, же болбосо жол курууда, же башка көптөгөн мындай чарбачылык иштерде пайдаланышат. Ал жердеги адистердин баардыгы эле масштабты түшүнө бербеши мүмкүн. Ошол учурда, мисалы, жөнөкөй адамга 1 сантиметрде 10 километр бар экен деп карап туруп эле түшүнүп алышы мүмкүн. Андан кийин өзү бара турган жол аркылуу, мисалы, аралыкты өзү эсептеп алса болот. Бул жөнөкөйлөтүлгөн берилген түшүндүрмө масштаб. Андан кийин сызыктуу масштаб. Сызыктуу масштаб бул графикалык масштаб деп дагы айтабыз. Мисалы, сызыктуу масштабтын артыкчылыгы кээ бир учурда окуучулар же болбосо мисалы биз студенттерге тапшырма беребиз, дипломдук иште жана карта түшүргөн учурда булар же болбосо атластан же башка картадан ксерекстен өткөрүп келип анан түшүрүшөт. Кээ бир учурда чоңойтуп же кичирейтип өткөрүп алышы мүмкүн.
Ал учурда бул масштаб өзгөрүлүп кетет. Аталма масштабы дагы сан түрүндөгү масштабы дагы өзүңүздөр билесиздер да. Мисалы 2 эсеби, 3 эсеби же 1,5 эсеби чоңоюп же кичирейип кетти деп коелук. Мындай учурда масштаб бузулат. Бир гана сызыктуу масштаб туура боюнча калат. Себебинде бул графикалык масштаб. Мисалы эки объекттин ортосундагы аралык, мисалы Бишкек менен Балыкчынын ортосундагы аралык мурдагыдан 2 эсе чоңойтулуп калса ксерекстен, тиги сызыктуу масштабы дагы аны менен кошо чоңоет. Вот бир гана сызыктуу масштаб туура болуп эсептелинет. Мен 2-3 жолу байкап калдым. Жана Олимпиада учурунда окуучуларга ошо масштаб боюнча көптөгөн тапшырмалар берилет адатта. Бирок алар баягы карталарды даярдап берген учурда масштабтар мындай өзгөрүп кеткендерин да байкадым да. Ошон үчүн сиздер баягы жообун кийин туура эмес деп койбош үчүн линейный масштабты дайыма мындай карай жүрүшүңүздөр керек болот. Ал эми сан түрүндөгү масштаб, мисалы бул жерде 1 кош чекит 1 миллион. Мен баягы студенттерге биринчи курста түшүндүргөн учурда эң жөнөкөй мындай суроо берем да. 1 кош чекит, эмне үчүн 1 кош чекит? Анан 1 миллион деген сан турат. Эмне үчүн 2 кош чекит эмес, эмне үчүн 5 кош чекит эмес десең, калп айтпайм 90% студенттер мындай билишпейт да биринчи курста. Бул 1 деген картадагы 1 сантиметрде деген сөз да. 1 сантиметрде 1 миллион сантиметр бар деген сөз. 1 сантиметрде 1 миллион сантиметр бар. Муну түшүндүрүп айтып бергенден кийин мындай суроо коем да. Эми ушул 1 сантиметрде 1 миллион сантиметр болсо, ушуну метрге айландырып бер деп. Көпчүлүгү кайра токтоп калышат. Себебинде сантиметрди метрге айландыргандан кыйналып калышат да. Анан мындай сурайм. 1 метрде канча сантиметр бар десең 100 деп айтышат. 100'de kança nol var desen 2 nol var deyip. Anda 2 noldu çiğ salağız. 2 noldu çiğ salsak 10.000 metr. 1 santimetrede 10.000 metr. Emi 10.000 metrede kilometre aylandırağız. 1 kilometrede 1000 metr var. 3 nol var deyip. Alarga bayağı çayına berебиз da. Anan 3 nol da alsasak 10.000 metrede kilometrege айландырсак 10 километр. Мына аталма масштабта, тамга түрүндөгү масштабта 1 сантиметрде 10 километр деп баягы түшүнүктүү тил менен жазып аткандыгы ушунда. Бул масштабтын түрлөрү. Кийинки сабакта ошол масштабы жок картанын масштабын кантип аныктаса болот, масштабка байланыштуу бардык мында практикалык жактарын кийинки сабагыбызда буюрса улантабыз. Эми геодезиялык негизи. Мына карта түзүп атабыз деп элестетелик. Ак батманын үстүндө проекцияны түшүрдүк, параллелдер менен меридиандарды. Андан кийин масштабын аныктадык. Андан кийин эми геодезиялык негизин түшүрүшүбүз керек. Мына геодезиялык негизи деген бул жанагы параллель менен меридиандардын градустары. Канчанчы градус меридиан, канчанчы градус параллель. Себебинде геодезия деген илими, мен жана башында бекер айткан жокмун. Геодезия илими жердин формасын, өлчөмүн жана градустук торчолорду иштеп чыккан илим деп. Ушул градустардын бардыгын берип аткан геодезия илими болуп эсептелет.
Бул геодезиялык негизи. Градустарын койдук ар бир параллелге, ар бир меридианга. Экватор 0, 10 градус, 20 градус, 30 градус жана башка. Андан кийин компоновка деп коебуз, акырында математикалык негизинин бөлүгүнүн. Компоновка дегенде муну мындай түшүнүшүбүз керек. Башкача тил менен дизайн, жазалгылоо. Мына карап көрсөңүздөр, бул жерде Кыргызстандын физикалык картасы. Бардык жасалгалар бул компоновкага тийиштүү. Мисалы, картанын аталышында дагы шрифти тандоо, шрифтин өңү, жазылыш стили, мисалы, могу жерге элестетсеңиздер, мисалы мына көлөкө түшүрүп берип койсок, же болбосо кызыл менен жазып койсок, болбой калат. Жазалгалаш керек, тандаш керек. Ошондой эле мисалы картанын рамкасы. Бул жерде мына 2-3 катар сыртында жоон, кара сызык, анан ичкерээк, андан ичкерээк болуп турат. Бул дагы абдан маанилүү жазалга болуп эсептелинет. Кээ бир чоң карталарда карасаңыздар, даже мындай оюулар менен, узорлор менен түшүрүлгөн, кээ биринде мындай көк полоса менен боелуп түшүрүлгөн. Кыскасы, ошол картанын масштабына жараша, картографиялык сүрөттөлүштөрүнө жараша жазалгаланыш керек. Бардыгы мына шарттуу белгилердин орун алышы, дизайн да, кыскача айтканда, масштабтын берилиши, аталышы, рамкалары, булардын бардыгы ошо компоновка, компоновать этиш керек, жазалгалаш керек деп атканыбыз ушул. Бул компоновка болуп эсептелинет. Картаны окуучулар чийген учурда дагы картаны сонун кылып чийип келишет дагы, атын жазганда баягы кол жазма түрүндө эле жазып салышат да. Бул бузулган болуп эсептелинет. Же курсив кылып, же болбосо картаны жакшынакай чийип, аталышын жакшынакай жазып туруп, рамкасын аябай чоң, калың, капкара кылып боеп салышат. Картаны караганда бир эле ошол рамка биринчи көзгө көрүнөт да. Мындай кескин түрдөгү контраст болбош керек, көздү бурбаш керек. Мисалы, могу картада карап турсаңыздар, мындай көзгө мындай орунтуу урунган эч нерсе жок. Бардыгы жакшы компоновать этилген. Бул компоновка деген бөлүгү. Мына ошентип картабыз пайда болуп келе жатат. Проекция пайда болду, масштабын жаздык, градустарын бердик, компоновать еттик, рамкаларын бердик, аталышын жаздык. Биздин карта пайда болуп келе жатат. Ошентип математикалык негизин биз жазып алдык картанын. Андан кийин эң негизги бөлүгү бул картографиялык сүрөттөлүштөр. Картографиялык сүрөттөлүштөр. Бул жерде карасаңыздар, мен рамкасын, картанын легендасын, шарттуу белгилерин, аталышын, масштабын бардыгын алып салдым. Картографиялык сүрөттөлүш гана калды. Мына картографиялык сүрөттөлүш дегенде ушуну түшүнүшүбүз керек. Мына мен кайра артка кетейин. Ички рамка деп коет, анан сырткы рамка деп коет. Ички рамкасы ушул картографиялык сүрөттөлүштү чектеп турган рамка. Ички рамка ички, кара сызык менен кетет. Сырткы рамкасы бул дизайнга жараша өзгөртө берсе болот. Мына ушул ички рамканын ички бөлүгү бул картографиялык сүрөттөлүштөр болуп эсептелинет. Бул жерде бардык объектилер жана жазылып турган суулар, мөңгүлөр, жолдор, калктуу пункттар, тематикага келсек абдан көп. Тоотектер болушу мүмкүн, топурактын таралышы, өсүмдүктөр, жаныбарлардын таралышы, климат жана башка. Бардыгы ушул картографиялык сүрөттөлүшкө кирет. Эми картанын легендасы кийинки бөлүк. Легенда деген бул шарттуу белгилердин комплекси деп түшүнүшүбүз керек.
кээ бир учурда баягы студенттерге картанын легендасы деп эмнени айтабыз десе, ошо картанын тарыхы, божомолдору деп баягы туура эмес түшүнүп алгандар дагы болот да. Ал эми бул картанын легендасы дегенде шарттуу белгилердин комплекси деп эле түшүнүшүбүз керек. Картографиялык сүрөттөлүштөр түшкөндөн кийин легендасы жок болсо, шарттуу белгилери жок болсо, анда ал картаны окуй билүү абдан татаал болуп калат. Ошол картографиялык сүрөттөлүштөрдү окуй билиш үчүн сөзсүз түрдө шарттуу белгилер керек. Мына картографиялык сүрөттөлүштөрдү биз алып калсак, андан калган бардык шарттуу белгилердин комплекси бул картанын легендасы болуп эсептелинет. Эми картанын легендасы шарттуу белгилердин комплекси дегенде, шарттуу белги, мисалы мына мөңгү же болбосо көл же бир мамлекеттик чек ара шарттуу белги болсо, анын жанындагы жазуу түрүндөгү түшүндүрмөсү, мисалы дарыянын сүрөтү тартылып шарттуу белги катары, анан бул дарыя куймасы менен деп жазылып турса, ошол экөө биригип бул картанын шарттуу белгилердин комплекси болот. Кийинки чоң бир блок кошумча жабдуулар деп коет. Анын ичинде картометриялык графиктер жана справкалык маалыматтар. Мына картометриялык графиктер дегенди мындай түшүнүшүбүз керек. Эми картографиянын бир нече өзүнүн ичинен тармактарга бөлүнөт. Мындай картографиянын астындагы картографиялык илимдер, мисалы история картографии жана башка, картометрия. Метрия деген сөздү мен атайын кызыл менен бөлүп койдум. Метрия бул ченөөчтөрдү жүргүзүү дегенди түшүндүрөт. Картометриялык графиктер дегенде картада. Мына топографиялык картанын мен ылдый жагын бул жерге көчүрүп койдум. Могу жерде мына мондай болгон графиктерди көрүп атасыздар. При высоте сечения 20 метров. Же болбосо при высоте сечения 100 метров. Бул эмнени түшүндүрөт? Жана сиздерге олимпиадада же өзүңөрдүн сабагыңарда деле топографиялык картаны берген учурда, эгерде бир жолу даже мен күбө болдум, ошо топографиялык картаны бүт ксерекстен өткөрө албай, бир А4 форматында эле бир кусогун ксерекстен өткөрүп туруп окуучуларга бериптир. Ал жерге дал келген горизонталдык сызыктарда бир дагы бийиктиги жазылган эмес. Андай учурда окуучулар чындыгында кыйналып калат. Жок дегенде баягы бийик чокулардын бийиктиктери болсо дагы ошого карата аныктап алса болот эле. Ал да жок. Андан бул тапшырма туура эмес деп эсептелиш керек да. Силер сөзсүз сразу ылдый жагындагы мына мол графикти карашыңар керек. Бул жерде при высоте сечения 20 метров дегени эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралык 20 метр дегенди түшүндүрөт. Эгерде 50 болсо 50 метр, 100 болсо 100 метр дегенди түшүндүрүп турат. Эми ар бир горизонталдын жанына баягы бытыратып, жыш кылып эле бийиктиктерин жаза берүү дагы болбойт. Баягы негизги бийиктиктерге, мисалы 50, 100, 150 дегендерге баягы жирный, калың, күрөң сызык менен көрсөтүп бийиктиктер жазылат. Анда санда жеринде. Бирок баардык жерге жаза берүү дагы бул картанын күчүн, мындай сапатын жоготот. Ошон үчүн мындай нерселер картометриялык графиктер деп эсептелинет. Картометриялык ченөө иштерине керектүү графиктер. Бул бир мисал, мына бул жерде турат. Баардык топографиялык картанын ылдый жагында берилет. Оңой эле ушул аркылуу эки горизонталдык сызыктын ортосундагы аралыкты таап аласыздар.
Же болбосо дагы бир башка түрү, мына мен Кыргызстандын физикалык картасынын эң чыгыш жагын кесип алып бул жерге коюп койдум. Мына шкала менен ар кандай түстөр менен бийиктиктер берилген. 600 метр, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 метр. Же болбосо ошол сыяктуу эле тереңдиктер берилет, сөзсүз. Ачык көктөн баштап баягы кочкул көккө чейин суунун тереңдигин көрсөткөн. Сиздер ошол жерден карап туруп, мисалы суунун тереңдигин аныктап атасыздар, же болбосо бийиктигин. Булар картометриялык графиктер деп эсептелет. Башка да графиктер бар, бирок картометриялык графиктерди сиздер адашпашыңыздар керек да. Андан кийин справкалык маалыматтар дегенбиз, мына бул жерде справкалык маалыматтар. Справкалык маалыматтарга картанын аталышы, мындай маалымат алыш үчүн сиздер сөзсүз эмне карта экенин темасын окуйсуздар, аталышын. Мисалы Кыргызстандын физикалык картасы, же болбосо Кыргызстандын саясий картасы, же болбосо Кыргызстандын топурагынын картасы. Аталышын окудуңуздар. Андан кийин автору жазылат, редактору ким экени жазылат, пайдаланылган булактары жазылат. Мисалы көпчүлүк Кыргызстандын топографиялык карталары 60-70 жылдары Кыргызстандын территориясын аэрофото сүрөттөргө түшүрүшкөн. Ошол аэрофото сүрөттөрдүн негизинде анан топографиялык карталар түшүрүлгөн. Толук Кыргызстан территориясы боюнча. Вот ошол аэрофото сүрөттөрдүн жылдары берилет, пайдаланылган булактар катары. Анын баардыгы мына могу бурч жагында справкалык маалымат катары жазылып турат. Кайсы жылы, кайсы автор тарабынан. И басмаканасы жазылат. Мисалы Москва 1980 жыл, же болбосо 2020 жыл. Же Бишкек, эгер Бишкекте даярдалса. Вот ушул маалыматтардын баардыгы справкалык маалыматтар деп эсептелет. Тилекке каршы Кыргызстан территориясы жана мен айткандай 60-70 жылдары тартылган аэрофото сүрөттөрдүн негизинде түзүлгөн карталарды пайдаланып келебиз азыркыга чейин. Албетте мисалы Бишкектин, же болбосо Ысык көлдүн, Ош шаарынын чоң баягы шаарлардын үстүлөрүн акыркы жылдары дагы япондор менен биргеликте Жайка программасы менен самолет учуруп, аэрофото сүрөткө тартып, анан топографиялык карталарын жаңылаган. Бирок тилекке каршы башка аймактарыбыздын баардыгы жана мен айткан эски убакыт боюнча турат. Эми ар бир жылы биз топографиялык карталарды чыгара бере албайбыз, албетте. Тем более азыркы учурда илимдин, техниканын өсүшү менен космостук сүрөттөрдү көбүрөөк пайдаланып калган. Биз өзүбүздүн изилдөөлөрдө пайдаланып келебиз. Тилекке каршы бул абдан кымбат болгондуктан массалык түрдө биз пайдалана албай жатабыз да. Анын артыкчылыгы көп спутниктер мисалы суткасына бир жолу жерди айланып чыгат. Эгерде сиз кандайдыр бир объектиге кызыксаңыз, бир нече жылдыкын, ар бир жыл сайын, же болбосо ай сайын, же болбосо бир нече күн сайын заказ берип, сатып алып, ошол өзгөрүүсүн салыштырып карап көрсөңүздөр болот. Мен анандыраак аярчанда да бир токтолуп кетем бул боюнча. Эми акырында кошумча маалыматтар деген картанын бөлүгүнө келдик. Кошумча маалыматтарга кошумча карталар, профилдер, текст, сан түрүндө берилген маалыматтар, диаграммалар, графиктер бул кошумча маалыматтарга таандык болуп эсептелинет картада. Мисалы кошумча карталар жана профилдер. Мына карап көрсөңүздөр, бул жарым аралдын курчап турган деңиздердеги майда аралдарды чоңойтуп кошумча карта менен берип атат.
Эми өзүңүздөр атласты пайдаланган учурда деле көрүп жүрөсүздөр. Мисалы Азиянын картасында Японияны чоңойтуп кошумча карта катары берет. Европанын картасын карасаңыздар, Англиянын картасын чоңойтуп ирирээк масштабта берет. Же болбосо Кыргызстандын физикалык картасын стенага иле турган карасаңыздар, физикалык картасы турат. Ылдый жак бурчунда, оң жагында тематикалык карталарын абдан кичинекей, майда масштабта берген. Булардын баардыгы кошумча карталар деп эсептелет. Бул жерде деле карасаңыздар, мына Орто Азиянын картасы, анын ичинде мына Фергана өрөөнүн чоңойтуп берип койгондогусу. Буларды биз кошумча карталар деп түшүнүшүбүз керек. Андан кийин профилдер. Картага профилдер кошо берилет. Мисалы Кыргызстандын атласын көргөн болсоңуздар, мында гипсометриялык картасы, мындайча айтканда топографиялык картасы, бир нече профилде түшүрүлгөн. Анын ичинде мына ысык көлдү кесип өткөн сызыкты көрүп атасыздар. Күнгөй ала тоосунун чокусунан Тескей ала тоосунун чокусуна чейинки сызыкты туташтырган. Мына ошонун негизинде түшүрүлгөн профиль. Бул жерде ысык көл турат, Күнгөй ала тоо, анан Тескей ала тоо жагыбыз. Канчалык күчтүү географ болсак дагы биз гипсометриялык карта же физикалык карта аркылуу рельефин түшүнө алабыз. Бирок профилдердин артыкчылыгы бул көзгө туурасынан кесилиш профили. Бул рельефти дагы тереңирээк, мындай көз менен түшүнүүгө жардам берет. Ошон үчүн бул профиль түзүү боюнча дагы биз кийинки сабактарда мен сиздерге майда чүйдөсүнө чейин үйрөтүп берем. Бул рельефтин туурасынан кесилиш профили. Эми профилдин дагы бир нече түрлөрү бар. Анын ичинде мисалы топурактын картасынын төмөн жагында топурактын ар кандай типтеринин профилдери берилген. Мисалы бул жерде Туран тибиндеги боз топурак, түндүк боз топурагы, күрөң топурак, ошонун классикалык түрдөгү профилдери берилген. Эми текст жана сан маалыматтары, муну айтпай деле койсок болот, баардыгыңыздар билесиздер. Текст, мисалы текст менен берилген баардык маалыматтар, сан менен берилген маалыматтар, масштабдан баштап, мисалы көпчүлүк учурда саясий карталарда, мисалы Европадагы мамлекеттердин аталышын жазганда батпай калат, кичинекей болгондуктан аймагы мындай сан түрүндө нумерация кылып көрсөтүп эле, анан шарттуу белгисинде биринчи, мисалы Люксембург, Ватикан жана башка деп көрсөтүп кетет. Ар кандай цифралар, тереңдик, бийиктикти көрсөткөн, же болбосо мына сан түрүндө өзгөчө ири масштабтагы топографиялык карталарда, мисалы бир эле суунун үстүндө канча сан турат. Буларды дагы окуй билиш керек. Мына араңарда кээ бир агай эжелер сурап атышкан. Бул тапшырма берилди. Олимпиадада мисалы дарыяга мүнөздөмө бергиле дептир. Анда багытын аныктагыла, ылдамдыгын кантип аныктайм депчи. Эми чындыгында картанын жардамы менен ылдамдыкты аныкташ мүмкүн эмес. Себеби дегенде ал жерде картанын үстүндө суу акпайт. Же болбосо тереңдигин аныктай албайбыз. Себеби дегенде кечип көрө албайбыз, же прибор менен ченей албайбыз. Бир гана кайра эле ушу шарттуу белгилердин жардамы менен ошол маалыматтарды ала алабыз. Мисалы мен атайын мисал катары коюп койдум. Бул Олимпиадада дайыма ушундай суроолор берилет. Жана мен жазган китепте 59-чу бетте беле же 65-чи бетте беле ошол бетте турат, ушундай шарттуу белгилер берилген. Ошо шарттуу белгилер аркылуу гана окуучулар мүнөздөмө бериш керек.
Мисалы Нарын дарыясына мүнөздөмө бер же Могул дарыяга мүнөздөмө бер десе, шарттуу белгисин карап туруп эле ошону текстке айландырып өз сөзү менен жазып бериш керек. Мына багытын, эми багытын топографиялык картанын бир бурчунан кесип өтүп кетиши мүмкүн суу. Бирок ал боюнча чыгыштан батышка агып атабы же батыштан чыгышка агып атабы аныкташ кыйын. Баягы рельефти түшүнүш керек анын үчүн. Каякты көзсө эңкейиш болуп турат. Эгерде аны түшүнө албаса, жок дегенде шарттуу белгилерин окуй билиш керек. Мына могу жерде стрелка менен көрсөтүлүп турат. Мисалы мына түндүктөн түштүк көздөй агып жатат. Мына стрелки дарыянын багытын көрсөтүп турат. Анан ортосундагы 0,2 дегени метр секунда ылдамдыгы. Ошондо секундасына 0,2 метр же болбосо 20 сантиметр ылдамдык менен агып жатат. Ылдамдыгы анан багыты мына ушундай шарттуу белги менен берилет сан түрүндө. Же болбосо кийинки мына канал же дарыянын мүнөздөмөсүндө 170, бул жерде жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. 170 көк менен бөлчөктүн ылдый жагында 1,7 деп турат. Бул 170 дарыянын туурасы. Мен сиздерге бир нерсени айтып коюшум керек. Карталарда масштабка баш ийген жана баш ийбеген шарттуу белгилер болот. Мисалы таш көмүрдүн шарттуу белгиси дейлик. Квадрат түрүндө ичи кара менен боелгон белги турса, биз муну көмүр, анын ичинде таш көмүр деп түшүнө алабыз. Бирок аны менен биз ошол жерде жаткан көмүрдүн аянтын эсептей албайбыз да. Ордун гана көрө алабыз. Бул масштабка баш ийбейт деген сөз да. Масштаб аркылуу биз аянтын, көмүрдүн аянтын эсептей албайбыз. Болгону борборунда ушул жерде көмүр бар дегенди ордун аныктай алабыз. Мисалы дарыяга келсек, дарыянын узундугун аныктай алабыз масштаб боюнча, бирок туурасын көпчүлүк учурда аныктай албайбыз. Себеби дегенде масштабка баш ийсе, анда бул картанын бетинде суу түшпөй калат. Мисалы 1 миллиондук масштабта жана айтып атпадык белек, 1 сантиметрде 10 километр бар. Жарым сантиметрде 5 километр бар. 2,5 миллиметрде 2,5 километр бар. Мисалы 1 миллиметрде 1 километр болсо дагы, дарыяны туурасын 1 миллиметр кылып түшүрсөк, мына мондай, туурасы 1 километр болбойт да. Тем более тоо дарыялары. Вот ошон үчүн бул туурасын атайын суу көрүнүшү үчүн чоңойтуп түшүрүшөт. Туурасын ченей албайбыз. Ошон үчүн мына карталарда туурасын дагы көрсөтүп коюшат. Эми абдан эле чоң, ири масштабта түшкөн планда эсептесе болот. Бирок мындай майдараак масштабка кеткенде туурасын эсептей албайбыз. Болгону узундугун гана ченей алабыз. Астындагы бөлчөктүн астында 1,7 дегени тереңдиги 1,7 метр. П дегени бул мына 1,7 П деп турат. П дегени ошол дарыянын астындагы түбүндөгү грунттун түрү. П. Эми тилекке каршы биз бүт эле орусча карталарды пайдаланабыз, кыргызча жок. Ошон үчүн мен бул жерге орусчасын коюп койдум, атайын силерге да түшүнүктүү болсун. П бул песчаный деп атат. Кумдуу, түбү кумдуу. Т болсо твердый, катуу. Грунт болсо дагы катуу, тапталган, ылай эмес да. В вязкий, мисалы илешкек, ылай болушу мүмкүн. К каменистый, таштуу. Вот ушул мына бул шарттуу белгини карап туруп эле бөлчөктүн үстүндө 170 алымда туурасы дарыянын 1,7 тереңдиги П кумдуу экен деп түшүнүп алып атабыз. Ушуну эле текстке айландырып жазса, окуучулар дарыяга баягы кенен түшүнүк берген болот да. Мисалы ылдый жагында турат. БР точка деген бул кечмеликтер. Кечмелик.
Мисалы тереңдиги 1,2 метр, мына 1,2. Туурасы 180 метр. 180 метр. Мына бул жерде карасаңыздар 170 туурасы жакын болгон менен тереңдиги 1,7 болуп атат да. Бул жерде болсо көп кишини көм кылат да, кечмелик эмес. Бул жакта 1,2 тереңдиги метр, бирок узунураак 180 метр дарыяны кесип өтүш керек да. Т жана айтканбыз твердый, түбү катуу, кесип өтсө баягы бутубуз сайылып калбайт да, катуу. 0,5 дегени бул кечмеликтеги суунун ылдамдыгы. Метр секундасына. Мисалы секундасына 0,5 метр. Же болсо 50 сантиметр. Ну, ошол сыяктуу эле мисалы паромдор, түбү жапыс, абдан ири көлөмдөгү жүктөрдү ташый турган, мисалы кемеде койсок болот. Ошол өтө турган жерлер, мына пар деген паром, 195 дарыянын туурасы жанагындай эле, 4 көбөйтүлгөн 3 бул паромдун размери, өлчөмү метр менен узун туурасы да 4-3 метр. 8 болсо канча тонна көтөрүп өтөт. Бөлүмдө 8 деп турган бул ошо паром көтөрүп өткөн жүк. Мунун баардыгына сан менен берилип атат. Шарттуу белгилерди жакшы түшүнгөн окуучу любой убакта кенен мүнөздөмө берип кете алат. Андан кийин диаграммалар жана графиктер болчу. Мына карасаңыздар, Кыргызстандын омурткалуу жаныбарлардын баягы түрлөрүнүн таралышын график түрүндө берген экен. Мына диаграммалар же болсо графиктер, мисалы абсолютная годовая температура воздуха, абанын жылдык абсолюттук температурасы. Бул жерде минимальный, биякта болсо максимальный. Минимальный январда, максимальный июльда. Графиктери да берилген. 12 айдын ичинде температуранын бир жылдык жүрүшү. Булардын баардыгы графиктер болуп эсептелет. Мына жана мен айткан картометриялык графиктер температурасын график түрүндө дагы берген. Же болбосо графиктин дагы абдан көп түрлөрү бар, өзүңүздөр билесиздер, жаан-чачынды башка түрдө, температураны башка түрдө, же болбосо мына шамалдын розасын, Кыргызстандын атласындагы шамалдын ылдамдыгын жана багытын көрсөткөн розалар турат, негизги өрөөөндөр боюнча, мисалы Бишкектин тегереги Талас, Чаткал, Токтогул, Кулунду жакта, Атбашы, Нарын, Көлдүн тегереги, мына шамалдын багыты, мына узун жактары, мисалы көпчүлүгү учурда кайсыл жактан кайсыл жакты көздөй согот. Албетте силер ойлошуңар мүмкүн, шамал ар кайсы жактан согуп атпайбы депчи. Бирок метеостанциядан алынган маалымат боюнча айлык орточо, жылдык орточо алынат, андан кийин көп жылдык орточо алынат дагы. Анан көпчүлүк учурда шамал каяктан каякты көздөй согуп турат, ошол өрөөндө. Ошол боюнча бул шамалдын розасын түзүп график түрүндө беришкен. Эми картографиялык картанын элементтери боюнча биз айтып бүттүк. Жалпы картанын элементтери жөнүндө маалымат алдыңыздар. Булардын баардыгы баягы биз пайдаланып келген адаттагы карталар, пландар, топографиялык карталар жана тематикалык карталар. Эми мынча болду, мен кыска башка картографиялык чыгармаларды дагы кыска токтолуп кетели. Себеби дегенде аларды да биз пайдаланып же ар кандай суроо жаралып калышы мүмкүн. Мисалы олимпиадаларда берилип жүрөт же өзүңүздөргө туш келип калышы мүмкүн. Баягы адаттагы биз пайдаланып жүргөн картадан сырткары картография, топографиянын негизинде жаралган кандай картографиялык чыгармалар бар. Произведение, картографическое произведение. Муну чыгарма деп жүрөбүз. Картадан сырткары, мисалы глобустар.
жердин шар түрүндөгү модели. Ага картографиялык сүрөттөрүштөр түшүрүлөт. Глобуста сызыктын узундугу, аянты, буручтары жана формасы картадагыдай бурмаланбайт. Масштаб жагынан бул проекциясы көбүрөөк дал келгендиктен, шар формасында болгондуктан искажениялар, бурмалануулар көп болбойт. Бул глобустун артыкчылыгы ушунда да. Параллель жана меридиандар айлана сызыгы түрүндө берилет. Картадагыдай баягы жаа түрүндө эмес. Жана тик бурч аркылуу кесилишет. Эми глобустун түрлөрүн өзүңүздөр билесиздер. Объектиси боюнча классификациялашат. Мисалы, жердин глобусу же планеталардын же болбосо айдын жана башка. Тематикасы боюнча мына бул жерде карап турсаңыздар, физикалык карта, саясий глобус же болбосо өсүмдүктөрдүн же тематикалык, геологиялык тоотектердин таралышынын дүйнөсүнүн глобустары да бар тематикасы боюнча. Андан кийин дайындалышы боюнча назначение, учебный деп коет, мисалы окуу процессинде пайдаланыш үчүн же болбосо навигациялык жана башка. Өлчөмү боюнча классификациялашат. Мисалы, чоң кабинеттин ичинде же музейлерде көрүп жүрбөйсүздарбы, аябай чоң, көзгө көрүнө тургандай. Жакшы. Же болбосо столдун үстүнө кое турган, биз мисалы класска көтөрүп кирип аткан ошол көп мындай адатта биз көп пайдаланган кичинекей, абдан кичинекей. Бул баягы өлчөм боюнча да. Кийинки картографиялык чыгармага мисалы атластар кирет. Атластар өзүңүздөр билесиздер, булар бир бүтүн чыгарма катары бирдиктүү программанын негизинде аткарылган карталардын системалык жыйындысы. Карталардын системалык жыйындысы. Кээ бир учурда кээ бир адамдар айтат, атлас десе бул карталардын эле бир жыйындысы деп коет да. Любой эле картаны чогултуп келип туруп, биз переплет кылып койсок, жыйнак кылып койсок, аны атлас деп эсептегенге болбойт. Ал атайын программа. Программа деген бул жана компьютердик программа эмес. Мындай ошол атлас түзүүдөгү план программа да. Бул кандай атлас түзөбүз? Мисалы, бул жерде Кыргызстандын физикалык картасы турат. Физикалык картасы. Физикалык картасы деп туруп, экономикалык картаны алып келип тиркеп койсок болбойт да. Бардык табигый объектилердин картасы тиркелиш керек. Бир бүтүн чыгарма деген ошол да. Тоотектерден баштап, топурагы, рельефи, климаты, суулары, жаныбарлар, өсүмдүктөрү бардыгы табигый объектилердин картасы тиркелип атат. Ошон үчүн бир бүтүн чыгарма деп атабыз. Атластагы карталар бири-бири менен байланышта жана бири-бирин толуктап турат. Дагы бир артыкчылыгы математикалык негизи, чагылдыруу ыкмалары жана жасалгаланышы дал келет. Математикалык негизи боюнча силер уже түшүндүңүздөр. Себеби дегенде бул бир бүтүн чыгарма деп атпайсызбы? Мисалы, гипсометриялык картасын алып туруп, биз ысык көлдү кесип өткөн профилди түшүрдүк, рельефини. Кайра геологиялык картасын ачып туруп, ошол эле эки чекитти чийип алып, тоотектердин таралышын жана биз түзгөн профилдин үстүнө алып келип, эки профилдеги ошол сызыктын, эки сызыктын ортосунун аралыкты бир 2-3 эле миллиметр кылып, дагы бир жарыш сызыкты чийип туруп, ал жерге тоотектерди картада кандай болсо, ошондой өң менен боеп түшүрсөк болот. Өсүмдүктөрдүн картасын ачып туруп, ошол эле эки чекитти алып, күнгөй алатоо, тескей алатоодогу сызык чийип алып, ошол жерде таралган өсүмдүктөрдү тоотектердин үстүнө алып келип отургузсак болот. Топуракты, андан кийин өсүмдүктөрдү, андан кийин климаты жөнүндө. Аны баягы комплексный профилдер деп коет. Мен муну айтып аткан себебим, баягы мисалы, бир бетинде башка проекцияда түшүрүлгөн болсо, экинчи бетиндеги карта башка проекцияда түшүрүлгөн болсо, анда биз жанагындай комплекстүү иштерди жасай албайбыз. Ошон үчүн математикалык негизи, чагылдыруу ыкмалары, жасалынышы бири-бирине дал келет да бул атластарды.
Кийинкиси рельефтик карталар. Муну өзүңүздөр билесиздер. Кыргызстандын деле бир пластмасса менен даярдалган мындай 3D 3 өлчөмдүү көрүнүштүү кос карталар бар. Кандайдыр бир аймактын 3 өлчөмдүү көрүнүшүн чагылдырган карталар. Мындай рельефти жакшы чагылдырыш үчүн горизонталдык масштабына караганда вертикалдык масштабын чоңойтуп жасашат. Жана дарыя сыяктуу да узун туурасын аралыкты масштаб менен ченей алабыз, бирок баягы дөңсө жакшы көрүнүш үчүн же тоо жакшы көрүнүш үчүн масштабтан сырткары адатта мондай көтөрүп жасашат. Эми албетте бул баягы эскирээк метод менен түзүлгөн карталар, азыр биз көрүп тарап жүргөн. Булардын бардыгын баягы ушул рельефтик карта менен бийиктигин өлчөйбүз десеңер жаңыласыңар, ал туура эмес болуп калат. Бирок азыркы заманда өзүңөр көрүп атасыңар, илимдин техниканын өсүшү менен жана 3D принтерлер чыкпадыбы, 3D принтер. Даже жана адамдын сөөктөрүн гипс менен жасап коет атпайбы, куюп. Вот ошондой жазылган карталар бар. Эгер андай жазылган карталар болсо, анда ар бир өрөөндүн капталынын эңкейиштигин, тиктигин, бийиктигин, көлөмдөрүн так ченеп алсак болот. Эми андай карталар абдан бизге жетишсиз, абдан эле өнүккөн мамлекеттерде жасап жүрүшөт. Келечекте мүмкүн булар дагы бизге жетиштүү болуп калат болуш керек. Физиографикалык карталар деп коет. Булар рельефти сүрөт түрүндө чагылдырган карталар. Сүрөткө окшош, бирок масштабка баш ийет. Мындай пландык өлчөмү, бийиктик эмес да. Карасаңыздар, сүрөт менен картанын ортосундагы көрүнүштөр. Бул физиографикалык карталар. Бул дагы бир картографиялык чыгарма болуп эсептелинет. Мисалы мына Кейптаун аймагынын компьютердик программалардын жардамы менен түзүлгөн физиографикалык карталары. Жанагы адаттагы картадан сырткары мындай сүрөткө дагы окшош да, карасаңыздар. Муну менен эмнени айтса болот? Келечекте ушул карталар мындай популярный боло баштады. Себебинде тиги картага караганда булар баягы чыныгы ошол аймактын жүзүнө окшоштуруп жасап атышат да. Сүрөткө эле тартып алгандай да. Бирок сүрөттүн жардамы менен биз баягы масштаб менен ченөө иштерин жүргүзө албайбыз да, мындай картадагыдай. Бул жерде физиографиялык карталардын жардамы менен узун туурасын бардык ченөө иштерди мисалы жүргүзгөнгө болот. Келечекте бул дагы алдыга жыла турчу нерсе. Андан кийин блок диаграммалар. Өзүңүздөр билесиздер, жер кыртышынын блоктору, моделдери жазылат. Булардын бардыгы блок диаграммалар деп коебуз. Горизонталдардын жардамы менен координаттык сетка 5 болсо, бул жерде да 5 сызык турат. Ошол 5 сызык кесип өткөн жерлер аркылуу мына туурасынан кесилиш профилдерин түшүрүп койгон. Өрөөн кандай? Же болсо ар бир координаттык сетка кесип өткөн эле жер эмес, ар бир горизонталдык сызык кесип өткөн жерлери аркылуу да түшүргөндө буга караганда дагы тагыраак болуп атат да. И компьютердик модельдер. Буларды биз блок диаграммалар деп түшүнүшүбүз керек, карталарда берилет. Андан кийин дагы бир картографиялык чыгарма бул анаглифтик карталар деп коет. Анаглифтер. Бири-бирин толуктап турган эки түстүн негизинде түшүрүлгөн карталар. Негизинен жашыл, кызыл түс болот. Эки түс стереопарды пайда кылат. Объектини көлөмдүү кылып көрсөтөт. Мындай карталарды атайын көз айнек аркылуу караганда ак кара түстөгү стереоскопиялык чагылдырылышты берет. Мына бул жерде мен эки анаглифтик картанын мисалын коюп койдум. Бул космостук сүрөттөрдүн негизинде алынган современный анаглифтик карта.
Бул болсо мурдакы эски традициялык биз пайдаланып келген карталар. Бул жерде деле карасаңыздар, мындай топографиялык карта сыяктуу көрүнүп атат. Бирок кызыл, жашыл түстөрү мындай анча биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Мындай карталарды коюп алып, жана бир көзү кызыл, бир көзү жашыл болгон картаны кийип карасаңыздар, рельеф кадимгидей көтөрүлөт. Сиздер үстүндө учуп жүргөндө көрө аласыздар да. Булар анаграфтик карталар деп коет. И кийинкиси санариптик карталар, цифровой карталар деп коебуз. Географиялык карталардын санариптүү модельдери. Алар да проекция жана шарттуу белгилердин негизинде түзүлөт. Ошол сыяктуу эле электрондук карталар дейбиз. Булар почти бири-бирине абдан жакын, синоним деп да айтсак болот. Компьютердин мониторунда ачып пайдаланууга мүмкүн болгон санариптик карталар. Эми бул жерде кызыктуудай моменттер бар да. Баягы мен Европадагы картографтардан сурап калдым да. Эмнеге санарипт дейсиңер, анан электрондук экөө бир эле десем, бир эле дейт. Эгерде бул санариптик карта сенин компьютериңде ачылбай жатса, бул цифровой карта дейт. Эгерде ачып монитор менен көрүп баштасак, бул электрондук карта дейт. Бул жагын өзүңүздөр дагы мындай талашып, тартышып көрүңүздөр. Мисалы, мына компьютердин жардамы менен ачып алып, атайын программалар менен, бизде азыр мына GIS программалар бар. Ачып, даже булар эң алдыңкы, акыркы жетишкендиктер болуп эсептелинет. Модельдештирип, мисалы, тоонун башында бир көл жарыла турган болсо, ошол көлдү кадимкидей виртуалдык, искусственный мындай видео түрүндө модельдештирип окуучуларга көрсөтүп бергенге чейинки деңгээлге жеттик да азыр илим техниканын жардамы менен. Мурдакы карталарыбыз просто кагаз түрүндө илинип турса, азыркы мына санариптик электрондук карталар жардамы менен көптөгөн нерселерди модельдештирсек болот. Андан кийин картографиялык анимациялар. Анимация дегенде өзүңүздөр билесиздер. Булар кыймылдап турган, кандайдыр бир объектинин өзгөрүшүн, кыймылын көрсөткөн карталар болуп эсептелинет. Мына демонстрация учурунда объектилердин өзгөрүү кыймылы көрүнүп турат. Өзгөчө табигый кубулуштарды чагылдырууда абдан пайдаланышат. Мисалы, мен өзүм көп жылдан бери мөңгүлөрдү изилдеп жүрөм. Тянь-Шань тоолорундагы, Европадагы, Швейцариянын территориясындагы мөңгүлөрдү көп изилдедим. Ошондо биз жана космостук сүрөттөрдү ай сайын алып, пайдаланып, ушундай анимациялык карталарды түзүп жүрөбүз да. Бул жерде мисалы температуранын картасы, мисалы, апрелде, августта, декабрда кандай өзгөрүп атат анимация. Эми анимация деген мына мен бир мисал келтирейин. Космостук сүрөттүн негизинде Арал деңизинин өзгөрүшүнүн анимациялык картасын мындай кылып окуучуларга көрсөтсөк болот. Цифровой карта, электрондук картанын артыкчылыгы ушул. Мисалы, биз ушунун ордуна 10 карта алып келишибиз керек да, бөлөк. Анан окуучуларга көрсөтүшүбүз керек. Бул 73-жылы, бул 90-жылы, бул 95-жылы, бул 2000-жылы, бул 2010, 2015 деп. Баарын карап чыгыш керек. Бирок бул жерде мына анимация абдан жакшы түшүнүүгө болот. Анимациянын жардамы менен 1973-жылкы Арал деңизинин абалы, мына 87-жылкы абалы, 1999-жылкы абалы, 2000-жылкы абалы, 2001-жылкы абалы, 2002-жылкы абалы, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009-жылкы. Эми бул 2009-дан бери дагы 10 жыл өтүп кетти. Азыр казактар бул жерге дамба кылып, бул түндүк бөлүгүн эптеп сактап турушат. Бул бөлүгү бул дүйнө жүзүндөгү эң чоң экологиялык катастрофанын бири ушул жерде орун алган. Мурда деңиз деп келсек, көл дагы эмес, деңиз деп келсек, азыркы учурда ал термин алмашты деп өзбек географтар бир конференция учурунда айтышты.
Мурда биз арал деңизи десек, азыр арал чөлү деген термин пайда болду бул жерде. Арал чөлү деп. Көрдүңүздөр, бул анимациянын жардамы менен биз мындай жакшынакай кылып окуучуларга жеткирип берсек болот өзгөрүшүн. Бул актар эмнени түшүндүрөт? Бул булуттар, мына космостон тартылган, канчалык бийик экенин көрсөңүздөр болот. Булуттар бул жакта жатат. Ана булуттар, булуттар. Бул жерде булутсуз, жакшы мезгил. Бул анимациялык карталар. Кийинкиси виртуалдык гео сүрөттөлүштөр деп коет. Бул дагы жана GIS программасынын жардамы менен азыркы учурда мына реалдуу же абстрактуу объектилердин мейкиндиктик убакыттык модели. Мындай чыгармалар атайын компьютердик программалардын жардамы менен даярдалат. Бул карта, сүрөт, блок диаграмма, компьютердик анимациянын касиеттерин камтыган татаал картографиялык чыгарма болуп саналат. Проекция жана масштабтын негизинде түзүлөт. Жана мен айткан GIS программаларынын компьютердик программасынын жардамы менен кандайдыр бир жердин картасын түзүп, ошол жерге атайын, мисалы калктуу пункттарды пландаштырыш керек болсо, мисалы Бишкекте жаңы конуштарды пландаштырыш керек болсо, мына мондай атайын үйлөрдү коюп, же болбосо жана рекламаларда деле көрүп атпайсыздарбы? Бир үй сатылат, авангардтыкы же жана башканыкы. Жакшынакай үйдүн сүрөтүн тартып, кийин ошол үйгө барсаңыздар, чындыгында эле ошого жакындайт да, ошондой болот. Пландарын өзгөртүп жибербесе, пландалып. Кайсыл жерде парковка болот, кайсыл жерде шлагбаум болот, кайсыл жерде машиналар токтойт, кайсыл жерде бактар тигилет, алдын ала виртуалдык сүрөттөлүштү берип жатпайбы? Вот булар дагы абдан баягы акыркы кездерде өнүгүп жаткан нерсе. Вот көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ушу менен бүгүнкүнү токтотолук. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Саламатсызбы агай? Сабагыңыз абдан сонун кызыктуу болду. Кызыктуу нерселерди жана биз билбеген нерселерди үйрөнүп алдым. Дагы да мындан ары жакшы нерселерди үйрөнөбүз деген чоң үмүтүбүз бар. Ишиңизге ийгилик. Жакшы нерселерди үйрөндүм мен мисалы үчүн өзүм. Рахмат сизге.